Мектепке чейинки билим берүүдөгү алгылыктуу кадамдар. Соңку жылдары мамлекет тарабынан мектепке чейинки билим берүү тармагын реформалоого артыкчылык берилип, чечкиндүү кадамдар жасалып келет. 2022-2023 окуу жылында балабакчалардын жалпы саны 122 объектиге көбөйүп, 1834кө жетти. Балдарды типтүү балабакчаларга камтуу 220.012 баланы же мектепке чейинки балдардын санынын 26,4%-ын түздү. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2,5%га көп. Ошондой эле мектепке чейинки билим берүү менен камтууну кеңейтүү максатында биринчи жолу өкмөттүк акселераторлор программасы ишке ашырылды. Программанын алкагында Бишкек шаарында 36 үй түйүндөгү балабакча ачылып, 900 бала камтылды. Жакынкы 1,5 жылда Дүйнөлүк банктын колдоосу менен 560 кыска мөөнөттүү балабакча ачуу боюнча активдүү иштер башталды. Учурда 290 кыска мөөнөттүү балабакчада оңдоо иштери жүрүүдө. Бул балабакчаларга 40 миңден ашуун бала алынса, 5 миңден ашуун тарбиячы толуктуу жумуш менен камсыз болот. Мындан тышкары ЮНИСЕФ Балдар фондунун колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы китепканаларда 250ге жакын балдарды эрте өнүктүрүү борборлору ачылып, аларда 7000ге жакын балдар жана алардын ата-энелери эрте өнүктүрүү программаларына тартылды. 2023 жылдын сентябрь-октябрь айында аймактарды өнүктүрүү жана социалдык өнөктөштүк коомдук фонду Бишкек шаардык мэриясы менен биргеликте Бишкек шаарындагы номер 1 Шоола мектепке чейинки билим берүү уюмунун имаратын кайрадан түзүп, эффективдүү колдонуу боюнча пилоттук долбоорду ишке ашырды. Аталган балдар бакчасында 270 бала тарбияланган 6 тайпа иштеп келсе, долбоордун алкагында кошумча 180 бала балдар бакчасына кабыл алынып, 12 тайпа болуп өзгөрдү. Бул долбоорду аймактарга жайылтуу үчүн тиешелүү иштер жүрүп жатат.